Мен кече баягы социалдык сеттерден ушул Максат Ажынын жөнүндө окуп камалды деп мен баягы шок болдум да. Себеби бул кишини мен 20 жылдан ашык билем. Баягы процентке акчаны коюп, процент алып, тем более ушунчалык дин баягы Кыргызстан, ислам өлкө мусулмандардын мамлекетибиз да баягы светтик болгону мененчи. Анан ушул эң башкы биздин баягы руханий лидерибиз ушундай болуп атса мен шок болдум да. Экинчиден, эгер мен бул кишини билбесем, башкача болмок да. Бул кишини мен ушунчалык жакшы билем. Анын көз карашы, анын билими, анын динде тутунган принциптери, ошондуктан мен андан кийин эле президентибиз ал өзү сүйлөп кирди. Мынча акчаны жеп коюптур, бир партияны финанслаптыр, анан мынча акчаны бере албай атыптыр, сомдун курсу түшүп кетип банкрот болуптур деген сөздөрдүчү. Андан кийин эле Акин Токтоналиевдин сөзү чыкты. Ал Садыр Жапаровдун эмес, биздин адвокатыбыз болгон. Ал кишини аябай жакшы билем. Ал киши эч качан жалган айтпайт. Анан Бакыт Нурдиновдун позициясын билдим. Мен Бакыт Нурдиновду өтө сыйлайм. Чубак Ажы, Бакыт Нурдинов, Максат Ажы бул дин жаатындагы кишилерди. Анан буларды уккандан кийин мен кайра баягы өзүмдүн баштапкы пикириме келдим. Себеби Максат Ажы андайга барчу киши эмес. Бунун баары биз айтып жүрбөйбүзбү, баягы олигархиялык, коррупциялык, бандиттик мафия деп. Бул улуттук коопсуздук кызматы ошондойдун бул ордосу да. Булар болгону ушу дин, ажылыктын тегерегинде эбегейсиз чоң акчаны муфтияттын сүрөтүн коюп өздөрү жасап жүргөн. Бүгүнкү саясат бир аз өзгөрдү. Садыр Жапаровго жакшы көрүнүш үчүн булар толугу менен бул провокация кылышты. Мен толук макулмун, Максат Ажы бунун баары чагым деди. Ал сөзүндө бекем туруп атат, мен да колдойм. Бунун баары чагым. Баягы пара берди деп атпайбы? Булар алып жүргөн. Ажылыкта булардын өздөрүнүн үлүшү бар. Бүгүнкү күндө саясат өзгөрүп, Садыр Жапаровго жаңы президент жагыныш үчүн булар чагымга барышты. Ошону менен баягы жаңы муфтий шайлоо, өздөрүнө ыңгайлуу муфтийди дайындап алуу, кайра эле ошол баягы 15-20 миллион долларлык бул жерде акча бар. Ошол акчаны кайра өздөрү контролдоо, көзөмөлдөө. Ошондуктан Максат Ажыны мен баягы кандайдыр арам иштерге барат дегенге мен ишенбейм. Бир ныпымда ишенбейм. Ошондуктан бунун баары провокация. Айтып атпаймынбы? Бул деген өзүнүн кишисин муфтий коюу деген бул ошол акчаны, жылда ажылыктан чыккан акчаны өздөрү каалагандай пайдалануу. Буга чейин Акаев, Бакиев, Атамбаев, Сооронбай Жээнбековдун тушунда кеткен мафия баягы. Садыр Жапаров учурунда бүгүн ат үстүндө булар. Тилекке каршы Садыр Жапаров ошолордун көрсөтмөсү менен, ошолор айткан сөзүн, ошолор айткан ушакты айтып атпайбы? Ошондуктан бийликтин ачык барбарлашып алганы баягы эле сөз. Бул жердеги коррупциялык схеманы атайын кызмат колдон чыгаргысы келбей жатат. Анан ошол эле президенттин тегерегинде балким Бурхановдор. Президент тегерегиндеги кызыктарлар ошол акча биздин каалаганыбыздай жумшалсын деген кызыктарлардын бул жерде оюну болуп атат. Мен кече Максат Ажыны сыйлап калган дагы бир сыйлап калдым ал кишини. Ал киши коркпой, үркпөй камап койсо да бунун баары провокация. Чагым деп айтып атат. Ошондой киши болуш керек. Мен оюмча Максат Ажы мына көрүп атпайбызбы, Орусияда папа кирилип алды. Путин кандай ага сыйынат? Себеби православие орустардын дини. Ислам бул биздин динибиз. А бизге исламга бул муфтийге болгон мамиле эмес. Бул исламга болгон мамиле. Мен оюмча Максат Ажы керек болсо кийинки мөөнөткө Максат Ажы шайланыш керек. Муфтий бул президенттик иш эмес да, бир суроо, эки суроо отурду. Муфтий бул өмүр аягына чейин болуш керек болчу. Ошондой биздин динге болгон мамилебиз, динге болгон сыйыбыз жогору болмок. Мына бүгүнкү биздин бийликтин динге болгон мамилесин дагы айгинелеп койду. Митинг болгону адилетсиз шайлоого каршы гана митинг болду. Митинг мисалы конституцион өзгөртөсүн деп митинг болгон жок. Бир дагы сөз айтылган жок. Конституция өзгөрсүн деп. Болгону таза шайлоо, шайлоонун чечими жокко чыгарылсын. Ошол. Өкмөт алмашсын дегендей сөз болгон жок. Бирок бүгүнкү күндө бүгүнкү азаматтар бийликке келип алып баарын тескери бул эскирип кеткен жок да, 4-5 ай баарыбыз көзүбүз тирүү. Жалганды мындай чындай айтып атканда кээде
же ошентип айтты деп ойлоп кетет экенсиң да, баягы жалганды ышкыртып айтса, чын качып чыгат деп коет го. Ошондой даражага алып келип койду да. Бирок тилекке каршы ошол убактагы айтылган баардык нерселер, талаптар баарын жасайм деген бири да жасалбай атат. Кече президенттин бир сөзүнө мен таң калдым. Мен жаңы кадрларды кое албайм дептир. Алар билбейт. Мен эскилерди коем. Бул деген уурuk эскилерди коем деген сөзү. Уурuk эскилерди коюп атат. Уурuk эскилер менен иштешем дейт. Болбосо 1 жылда камалат дейт. Эми ушул да сөзбү? Эми бүгүнкү күндө кадр маселеси боюнча кадр бул өтө тандалыш керек. Кадрга адашып мүнөт сайын алмаштыра турган иш эмес бул. Анын потенциалы, анын биографиясы, атайын кызматтарда анын баскан турганы баарын эске алып коюш керек. Себеби мамлекет үчүн 1 саат мүнөт да өтө азыр баалуу да. Ошондуктан өтө ойлонуп коюш керек. Болбой калды деп башканы алмаштырып кое тургандай мамиле эмес бул. Бул мамлекеттик мамиле болуш керек да, государственный подход болуш керек. Ошондуктан бүгүнкү кылып аткан иш аракеттерине мисалы мен каалайт элем ушул бийлик жакшыраак иштеп, жок дегенде 5 жыл ичте бир кадамдарды мындай прогрессивдүү иштер жасаса депчи. Бирок тилек каршы андай болбой жатат.